Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык мекендештерим. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Бүгүнкү түз эфирге чыккан себеби, урматтуу мекендештер, мынакей өлкөбүздө 2025 жылдын ушул ноябрь айынын 30-сында жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда кайра шайлоо өткөн жатат. Ошого мен дагы өзүмдүн кандидатурамды, талапкерлигимди Нарын областынын Нарын районунан, Актала, Атбашы, Нарын шаарынан 30-чу округтан талапкер болуп баратам. Урматтуу мекендештер, үгүт иши 10 ноябрда башталды. Туура өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизди таанып ушул саясатка кызыккан, шайлоого боюнча маалыматы бар адамдар жакшы билесиздер. Кудайдын буйругу менен, касиеттүү кыргыз элимдин колдоосу менен, чындыкты, адилеттүүлүктү сүйгөн адамдардын колдоосу менен 25 күн дегенде ырастамамды, күбөлүктү колума алдым. Албетте, өтө кыйынчылыктарды басып атып араң алдык. Жаратканга шүгүр, элиме ыраазымын. Эми 10 ноябрда кандидаттар жерлерди кыдырып үгүт ишин баштады, агитаторун алды, башкалар менен чыкты. Эми ар кандай тилекке каршы мени азырынча сот жибере элек. Ошол Нарын жергесине барып элди аралаганга уруксаат бере элек. Анткени биздики сот иши болуп жатат Бишкек шаарында, шаардык сотто 3-күнү эртең саат 2-де болот. Ошондо суранам. Андан сырткары 5-күнү болуп жатат. Эми 3 жолу кылганы калды. 2-чү, 3-чү, 5-күнү деп. Анан эртең Кудай буйрса соттон уруксаат сурап, эгер жиберсе, мен дагы ушул мара, то есть аламан байгеге катышып, элдин астына барып сүйлөп, программамды тааныштырып, элдин суроосуна жооп бергенге 2 көзүм төрт. Албетте, үй камагында жатып күрөшкөн татаал, кыйын, бирок мен билем, биз бала кезде, 11-ди бүтүп аткан кезде болуш керек. Ишенбай Кадырбеков деген бир агаларыбыз бар, кыйын депутаттардын, көп мыйзам жазгандардын бири. Ошол киши да үй камагында жатып, ат салышып өтүп кеткен. Анан мына мага дагы азыр башыма ошондой иш түшүп турат. Эми башкасына да шүгүр дейли. Анан мен туугандар чыкканын себеби мындай да, мурунку шайлоолордо эмне деген гана күчтүү адамдар катышчу. Алардын шайлоосун көрүп, баягы үгүт иштерин көрүп, чыныгы күрөш болчу, чыныгы талаш тартыш болчу. Азыр мына үгүт иштерин көрүп жатасыздар. Эми баарына ийгилик каалайм, албетте. Эч кандай менде баягы ичтарлык жок, бирок чыныгы элдин уулу, элдин кыздары өтүп келсин деп Кудайдан тилейм. Эми бир кандидатты мактап сүйлөгөнгө болбойт экен. Ушундай чек коюп коюштур. Эми өнүккөн мамлекеттерде да атаандашың менен тиреш болот, күрөш болот. Жакшысын, жаманын да айтасың, бирок андай уруксаат жок кылып коюптур. Анан мен көп нерсе айтат элем. Кудай буйрса айтабыз алдыда. Азыр кандидаттарды байкап көрөлү. Анткени эл ошону күтөт. Бирок мына көрүп атасыздар, жерлерде сүрөткө түшүп, ат минип жүрөт, башка кылып жүрөт. Туугандар, маймылдарды деле, жирафтарды деле зоопаркта көрүп кызыгасың го, ошондой болуп жүрүшөт. Эми мен таң калам да. Анан эң негизгиси жогорку кеңеш өздөрүн биз алсызбыз деп тараткан жогорку кеңештин депутаттары кайра 80-ден ашыгы 90% шайлоого баратат. Эми ошолорду
ушул социалдык тармактарда баягы чала активист клоун болгон адамдар колдоп атат, акчага сатылып. Уялбайсыңарбы? Ошолорду жамандаганда силерсиңер, мактаганда силерсиңер. Анан урматтуу мекендештер, көп айтат, антен минтем айдалып берем, күндө алып берем деп калп айтат. Жомок бар. Кандай мыйзамдарды иштеп чыгат. Анан кээ бир адамдар айтып атат, биз сүйлөгөндөрдү жактырбайбыз деп. Айланайын туугандар, Жогорку Кеңеш мыйзам жаза турган орган, жана сүйлөй турган орган. Башка эмне кылат алар? Урматтуу мекендештер, бийликтин 3 бутагы болсо, ошонун 1 бутагы Жогорку Кеңеш, элдин өкүлү. Албетте, депутаттар жол салбайт, ФАП салбайт, мектеп салбайт. Бирок элдин үнүн жеткизет, карапайым элдин укугун коргойт. Анан мыйзам жазат. Тилекке каршы карапайым элдин укугун эмес, өздөрүнүн укуктарын коргой алышпай отурушат. Мына азыр эле көрүнүп калды кечте. Ушул шайлоодо 467 кандидат баратса, арасынан 6-7 өлө бир чындыкты айтам деген эр азамат, уул кыздар болушу мүмкүн. Калгандары кечирип коюңуздар, баягы эле адамдар. Эми мен карапайым үй бүлөдөн чыгып бараткан жигитмин. Бул жерде албетте мен элим ыраазымын, мага каржы маселесин дагы чогултуп беришкен. Андан сырткары колдоо көргөздү. Мен терең ыраазымын. Эгер эл сыйлабаса, каржы маселесин чогултпайт эле да, колдобойт эле да. Мен дагы алдын ала бир нерсени айтайын. Мени жалдап агитаторум жок акчага. Андай мүмкүнчүлүгүм да жок. Себеби 2022 жылдын 22 октябрында биз камалганбыз. Эмне маселе боюнча экенин барыңыздар жакшы билесиздер. 6 ай түрмөдө отуруп чыктым. Эми 2,5 жылдан ашып үй камагындамын. Чектөө. Бишкек шаарынан саат 6-дан 10-го чейин гана ичинде жүрө алам. Башка жакка чыкканга сот уруксаат берет. Бирок ага карабай ошо элдин колдоосу менен, жараткандын буйругу менен катышып жатабыз. Анан бул депутаттык бараткандардын ичинде өтө катуу күрөш болуш керек. Талкуу, талаш болуш керек. Баарына эле чек кое бербеш керек. Анан эң негизгиси кандай мыйзамдарды иштеп чыгат? Эми мен 1-2 жөн айтайын. Урматтуу туугандар. Кээ бир айтат, айтпай эле койчу, унчукпай эле турчу. Баргыча унчукпачы дейт. Айланайын. Бүгүн чындыкты айтпасаң, качан айтасың? Бүгүн башканы сүйлөп, эртең башканы сүйлөп, кантип элди алдап барасың? Бул сүйлөп аткан тил, бул баш менен гана кетет, башка жолу жок. Мен эмнеге каршымын, урматтуу мекендештерим? Мына өзүңүздөр ушул шайлоодо көрүп жатасыздар. Аялы, күйөөсү бир үйдөн 2-3 баратат. Бул туура эмес. Албетте, мен Кудайым буйрса, элим колдоп өтүп калсам, Жогорку Кеңешке барганда бир үй бүлөдөн эгер билим ашып ташып атса да бир гана адам депутат болгон укуктуу деп мыйзам иштеп киргизип чыгам. Анан бирөө депутат, то есть жетекчилик кызматты, бирөө депутат, бирөө министр, бирөө аким, губернатор, ушо кантип болсун? Карапайым элдин балдары, кыздар барганга болбойбу айланайын? Аялы күйөөсү баратат деген эмне бул? Маселен, мен депутат болсом, менин бир тууганым министр болсо, кантип болобуз? Себеби бюджетти Жогорку Кеңеш бекитип берет. Анан өзүмдүн бир тууганын отчет ала албайм да, туурабы мисалы үчүн? Жана камай албайсың да. Мен андайга категорически каршы адаммын. Мейли 1000 акылдуу болсо дагы бир министрликте бөлүм башчысына чейин гана иштесин. Бир туугандары, тайке жээндери, бөлөлөрү. Андай болбошу керек, туугандар. Андан сырткары мынакей урматтуу мекендештер, мына ушундай мыйзамдар иштеп чыгам. Ушуну айталабы? Айта албайт көбү. Кыргыз жаштары кантип жер алат? Кантип үй алат азыр? Мамлекет болгондон кийин сен элиң менен, жериң менен мамлекетсиң. Ошол мамлекет кыргыз жарандарына, ушул мамлекетте төрөлүп өскөн жарандарынын укугун коргош керек. Жана аларга жер жок, үй салып бербесе койсун. Жер бергенге 5 сотуктанбы, 4 сотуктанбы милдеттүү түзөлтүс. Тилекке каршы мынакей азыр визасыз башка Кытайларды, башкаларды киргизип коюп, айланайын, асмандын башы болуп кетти го үйлөр. Кантип биздин жаштар үй алат?
жер алат. Туугандар, эмне үчүн ушул маселелерди көтөрбөйт жогорку кеңеште? Эми биз кылабыз деп кээ бирөө калп айтып баратат. Сен жогорку кеңеште бир эмес 2, 3, 4 жол депутат болдуң. Же 5 жыл депутат, 4 жыл депутат болдуң. Айта алдыңбы? Көтөрдүңбү маселени деген ошол мактагандардан бирөө жок. Туугандар, мындай болбойт. Эмне үчүн биздин кыргыздар жер албаш керек? Бирдеме десе кечирип коюңуз, ипотека деп. Ипотека 20-25 жыл гарантия берби сен ошончо жыл жашаганга? Барбы? Же бере алабы? Жок. Айткандын оозу жаман, көргөндүн көзү жаман болуп турабыз. Андай болбош керек. Мен ошол карапайым элден чыгып, ошол карапайым үй бүлөлөрдүн, балдар, кыздар, ата-энеси тишинин кирин соруп окутат, билим алдырат. Кайра ушуларга малай кылып берген ичим ачышат. Эмне силердин балдар, уул кыздар барганга болбойбу? Жогорку кеңешке, же министрликке, губернаторлукка? Жок, андай болбош керек. Мени кээ бир айтат, утулат деп. Мен утулбайм. Мен утулсам эл утулат, карапайым калк утулат. Кудайым буйрса жеңиш менен келебиз, туугандар. Кудай буйрса. Эң негизгисин айтайын, биз өзүбүз сүйлөгөндү билебиз. Жазганды билебиз. Көбүндөй болуп сүйлөй албай, жаза албай. Азыр свет өчүп калды окшойт. Мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай азыр свет дагы ушинтип өчүп атат. Бул эмне деген нерсе? Туугандар, караңгы болуп калды, эми сүйлөй берейин. Свет азыр күйгүзүп келейинчи, 1 мүнөт уруксаат бериңиздерчи. Бизден кеткен окшойт, жана 3 киловаттан өтүп кетсе. Өчөт турбайбы? Өзүбүздөн кетиптир. 3 киловаттан ашса өчүрүп салып атышпайбы? Туугандар, светте. Кечирим сурайм. Мына ошондой, туугандар. Суроо болсо окуйын. Туугандар, эмне үчүн өткөндөрдү эле колдой бересиңер? Мен Кудайым буйрса, эгерде элим колдоп өтүп калсам, катардагы мурдун чукуп отурган депутаттардай болбойм. Эгер эл колдосоңуздар, ишенип коюңуздар, төрагалыкты алашам. Спикерликти деген. Кантип? Спикерди өздөрү шайлап алат дагы, катуураак сүйлөп кирген спикердин, то есть депутаттардын микрофонун өчүрөт. Баракелди. Ким кошомат кошсо ошону кылат. Башка эч нерсе билбей булар. Мактанбайын. Азыр ушул каалаган, силер мактаган Кыргызстан боюнча мага демектен. Нарын эле эмес. Дебатка чыкканга даярмын. Дебатта билимиңди, акылыңды, күч кубатыңды сынайсың. Эл сынайт. Эл баа берсин. Албетте андай мүмкүн жок. Аны жогорку кеңеш кылганда талаштырчасың. Жок дегенде ошол менен Нарын району, Атбаш району, Актала району, Нарын шаарынан катышып аткан 14 кандидат барбыз. Мына ошолорго сот уруксаат берсе, аман болсок, дебатка катышканга мен даярмын. Көчө күнү биздин ошо кандидаттарды Борбордук шайлоо комиссиясына караштуу АШК деп коет, ошол областта. Ошол жерде группа ачыптыр. Кандидаттардыкын. Ошол жерден WhatsApp группа голосование жибердим. Мени менен кимдер дебатка чыксаңар мен даярмын, качпайм деп. Ана бир кыз жазып голосование жибериптир, менден мурун. Кыздар менен чыгам деп. Мен эркектер менен макулмун. Көрөлү да, туугандар. Азыр мен эч кимисин жамандабайынчы, мактабайын дагы кереги жок. Карап туралы, эгер мага тийишсе барго буларды, байларды, эмне кылар экенбиз? Алардын фейктери же башкалары тийиши мүмкүн, аларга маани дей бербейм мен. Убактымда жок. Эмне таап алат? Дебатка кандай киши чыга албайт? Артында калбыры бар, ууру, кески, коррупционер, билими аз адам чыга албайт. Эгер сен калпчы болбосоң, ууру болбосоң, коррупционер болбосоң, бандит болбосоң, анда чыгышың керек да, туурабы?
Анан дебаттан корксоң сен кантип жогорку кеңешке барып депутат болуп сүйлөйсүң? Көрдүк го. Көчөгүнү таркасын дегендер бүгүн мактап жатат. Туугандарым, мындай болбойт. Касымалы Жантөшевдүн Каныбек деген романын окугандар көп болуш керек деп ойлойм. Албетте, абдан жакшы жазылган. Мен ошол Каныбектин бир айткан сөзүн айтар элем. Туугандарым, ал мындай сөз. Мен өзүмдүкү кылып айтып берейин, эми окугандар түшүнөт. Тойгундан жалгыз туулган бозум түлөк шумкармын. Карабайыр казанат, какырдуу чөлдүн тулпармын. Кайрып таптоо келишсе, кажыбай кыргыз элим, кыргыз мамлекетим үчүн мен дагы бир күнү ак кызматымды кылып чуркаармын деп мына талапкер болуп баратам. Менин саяпкерим эл сиздерсиздер. Жана башында сөздү айттым, жаздым. Тулпар улутка бөлүнбөйт, бөлүнсө жемсиз калат деп. Эр жигит урууга бөлүнбөйт, бөлүнсө элсиз калат деп. Биз областка, районго, шаарларга бөлүнбөй, чыныгы эл уул кыздарын шайлашыбыз керек. Анан мурункуларды мактагандар, аман болуңуздар. Сиздерге дагы бир нерсе айтайын. Көбү билбейт. Улуттун атасы тарых, энеси тил. Биз келечектеги урпактарга ошон үчүн айтылат, эне тилибиз деп. Улуттун атасы тарых деген биз ата бабабыз басып өткөн жолу тарыхты. Ошолор менен сыймыктанабыз. Абдрахман Тыныстанов, Манас бабабыз деп. Туугандар, эгерде тилибизди, маданиятыбызды, үрп адат каада салтыбызды келечектеги урпактарга жеткирбесек, ал улуттун түү келечеги болбойт, майдаланып өзүнө өзү жоголот. Муну көбү билбейт. Улуттун атасы тарых экенин. Тарыхты ким жаратат? Эл жаратат. Эл кантип жаратат? Татыктуу адамдарын тандап, жогорку кеңешке болобу, президенттикке болобу, башкага болобу, тандап, шайлап жеткирсе, ошондой татыктуу адамдар, Абдрахман Тыныстановдай болгон, Төрөкул Айтматовдай болгон, Байыр Сакеевдей болгон адамдар тарых жаратат. Ошентип, ошол улуттун тарыхы жаралат. Ошон үчүн улуттун атасы тарых деп айтып атам. Туугандарым, сабак алды десең деле, албетте сабак алды десек деле ошол эмелер. Туугандарым, мени колдойм деген адамдар, мен баардык Кыргызстан боюнча ыраазымын. Сыртта жүргөн мигранттарга ыраазымын. Анан азыр ушу кандай кылып жардам суртайын деп атам. Менин бараткан 30 округ боюнча шайлоочуларым, Нарын району, Актала району, Ат Баш району, Нарын шаарындагы адамдар, эгер мени колдосоңуздар, мен WhatsApp группа номерумду айтайын ушенден. Ошого байланышсаңыздар, мени жибербей атат азыр. Туугандарым, ошол жерден WhatsApp'ыңыздарга айтсаңыздар, менин видео кайрылууларымды кыскача кылып чыгарып турам мындан кийин. Ошолорду сиздер ар бир айылда, район, шаарларда WhatsApp группалар бар. Ошолорго салып жардам берип турсаңыздар. Менин WhatsApp номерум 0784 27 08. Аты жөнүм Чыңгыз Капарович. Туугандарым, анан өңүнө карап эмес, туугандыгына карап эмес, теңтуштугуна карап эмес, чай ичкендигине карап эмес, чыныгы адилеттүүлүктү, калыстыкты тайбаган, бир принципте турган, билими бар, чындык менен күрөшө турган адамдарды шайлаңыздар. Эгер мени менен жөн эле достук үчүн, мени менен классташ үчүн болгон үчүн, мени менен тууган болгон үчүн, жердеш болгон үчүн, же башка болгон үчүн шайлабагыла. Билимге карагыла. Чындык адилеттүүлүккө бир нерсени айта алабы, жаза алабы деп караңыздар. Ошондо гана татыктуу адамдар келет. Болбосо баягылар эле келет. Платформаңа айтып атам, туугандар. Мен дагы айтып коеюнчу, кайра башынан уксаңыз болот. Мына мурунку бийликтегилер жамандайбыз, Алардын убакта биз сындап жүргөнбүз, бирок Акаевдин убагында мен жаш болгом, школда окуп жүргөм. Көп жер үлүшкө бөлүндү. Андан мына Бишкек шаарында туугандар, көрдүңүздөр, Арча бешик, Ак өргө, Алатон бар бекер берилбеди, ит бекер.
Бакиевдин убагында да берилген, ак ордо Каражыгач башкалар. Азырчы бул мамлекет элдики. Ар бир кыргызга мамлекет жер берген укуктуу деп атам. Укук. Кыргызстандын сыртта жүргөн мигранттардын мамлекет болгондон кийин укугун коргогонго милдеттүү. Ичиндегисин да сыртындагысын. Азыр көп киши айтып отур. Сен көп нерсени айтпай тур, өткөрбөй коет деп. Жакындагысын дагы айтабыз. Атаганат мен да ушулар менен күрөшкүм келет. Айлам жок, бутумду тушап коюп отурушат. Эртең соттон сурап кана нарынга чыгалам. Ооба, биринчиден каржы маселеси дагы менде жетишсиз. Андан сырткары тушап коюп отурат. Кармап алып. Ошо силер мактаган кандидаттар менен топко чыгаргыла мен. Эгер утулуп калсам мен жигитмин. 1000 киши болобу, 10 000 киши болобу, 500 киши болобу, мен аягында сүйлөйүн. Чыгаргыла, кимибиз күчтүү экенибизди ошондо көрөсүздөр. Туугандар, мындай болбойт да. Анан азыр суроо болсо бере бериңиз. Ийгилик сендей жигиттерди колдош керек дейт. Тилекке каршы рахмат. Ар бир комментарийлериңиздерге көрбөй калып атам. Мен өзүм пост жазганда ар бириңерге ыраазымын. Анан мен ушундай адаммын. Мурун башкан сүйлөп, мен өткөндө чайга чакырып жүргөн кээ бүгүн башка байларды колдоп калыптыр. Мен алардын баарын Грузиядан чыгарам. Кызыбы, эркегиби, башкасыбы, мага кызыгы жок. Тиге деле ийгилик, буга деле ийгилик. Макул эмби? Бир региондон чыгып аткандар тигинсин деле колдоп, мунусун деле колдоп, башкалар болсо мейли, башка жерлерден. Бет болуш керек да, принцип. Тигинин деле көңүлүн алып, мунун деле көңүлүн алып. Позициясы жок анда. Андай адамдардын колдоосуна мен муктаж дагы эмесмин. Аны Кыргызстан боюнча тилегимди айт. Бирок бир округтан 10 барат, 10 тең калып айтат. Сен өтөсүң деп. Тигинисин деле колдоп, мунусун деле мындай болбойт да. Кин адам болгондон кийин Кудайдан коркуш керек да. Баарын эле көңүлүн алып, ким өткөзсө ошо менен жакшы болом деген андай болбойт. Аны үйүнө барбайт. Мына прямой эфирде бир эсет айтып тур дейт, туура. Туугандар, ошентип жерлерден мага байланышка чыгып, ошол колдоп жаткан, чет мамлекеттерден колдоп жаткан элиме ыраазымын. Мен жалгыз эмес экенмин. Кыргыз элим бар экен. Кыргыз ушу адилеттүү сүйгөн, калыстыкты сүйгөн элиме терең ыраазымын. Көрүп турам, манакей нарындык туугандар, эмне үчүн баратам мен, алдын айтайынбы? Мына нарын жолу салынбай атат деп какшап келдиңер, колуна мандат бердиңер депутаттардын. Бирок айта алган жок да жогорку кеңештен. Мына Ленин көчөсү нарын шаарында, Шералиев көчөсү деп какшап бир активисттер, алар бүгүн байларды ошол депутаттарды колдоп атат. Кайрылы ошол айта албаган депутаттарды колдоп атат. Анайын депутат кылып мандат бергенден кийин элдин укугун, элдин өкүлү болгондон кийин талашыш керек. Жарадыбы ошого? Жок, жарай алган жок. Өлсөң дагы акча, төрөлсөң да акча, салыктан башыбыз чыкпай калды го. Же мен калп айтамбы? Ошонун баарынын иштеп мыйзам жазып чыккан жогорку кеңештин депутаттары. Бирок ага алы келбей калбады. Азыркы 7-чи чакырылыш президенттин иш башкармасынын канцеляриясы болуп калган. Азыр мен өкүнүп жатам. Эмнеге өкүнүп жатам? Азыр 467 адамдын, айтып атам, бир 10на жетпеген адам чындыкты айтышы мүмкүн. Калганы кечирип коюңуздар эми. Калганы мындан хуже болчу да, эгер ушулардын көбү өтүп кетсе. Мурунку күчтүүлөр жок, мен да өкүнүп атам. Кээ бир бар эле эмес, кээ бир күчтүү адамдар. Анан биз көбү кыргыздардын кээ бири ичтар болот экен. Ошол мурун какшап ушулар таркасын деген активисттер ошол кемчонтой депутаттарды колдоп баратат. Коркокторду. Чын. Акчага сатылып берет экен, 30 000 берип койсоң ырдап берип коет экен 5-10 сом менен. Мына ошолор кайра булар өтүп кеткенден кийин карап туруп, ошолор кайра жамандайт. Таркасын деп. Аларда позиция жок. Алар кара курсактын кулу. Аларды мен көп жерде айтам. Эми жаман көрбөңүздөр. Антип айтпаса болбойт экен да. Кулдун тукумдары алар, маңкурттар алар. Минтип биз айтып бөлүп салбасак, алар ушинтип
тиге бирге биякты мактап, биякты мактап, жамандап жүрө берет алар. Сени ийгилик коштоп жүрсүн дейт. Рахмат Кунаш байке. Көрбөй калып аткандарым үчүн кечирим сурайм. Текебаев окшоштурдум дейт. Рахмат. Ал киши жаман эмес, албетте. Ал кишилердей болсок. Эми азыр фамилиясын айтканга болбойт экен да. Мен сыйлаган эски саясатчылардан 5-6 киши бар. Мен аларды сыйлайм. Кээ бирине жагат, кээ бирине жакпайт. Бирок фамилиясын айтпай эле коеюн. Азыр мага азыр бут тосуулар болуп атпайбы? Мен ачык айтайын бир нерсени. Мен конструктивдүү апайсы болуп барам. Туурасын туура, туура эмесин туура эмес деп. Калп эле мен кошомат кошуп барам деп айта албайм. Антип депутат болбой эле койдум. Эми бул бийликке да керек да, чындыкты айткан адам керек. Баары ляппай кетип калса да болбойт да, туурабы? Маселен, азыркы бийликтин чорный каралардын дүйнөсүн талкалаганды мен 100% колдойм. Чорный мир деген мыйзамдуу мамлекетте болбош керек. Буну мен башында эле колдогон. Мага 1000 жамандык кылса дагы. Себеби киши өлтүрүп уруу кылып койгандан түрмөгө түшүп алып миллионер болуп кетет деген эмне? Же өкмөт иштебесе, жер иштетпесе, бул туура бул. Бул бийликтин эң чоң жеңиши болгон. Андан сырткары темир жол боюнча. Бирок темир жол салынып аткан боюнча мен колдойм. Бирок айланайын, туугандар, азыр баарын салык менен башкарып калды го. Биз эни сууга бай өлкөбүз. Бирок себепти эмне болуп атат? Ачакей жумакей кылып отурат го. Мына мен ачкимдей алып өчүп отурат. Ушу кантип болсун? Бирдеме десең, Казакстан, Грузия башкаларга салыштырат. Айланайын, туугандар. Алар тепло. Биз гидробуз. Теплого кычкылтек, мазут, көмүр керек. Мен энергетик болбосом дагы бир аз билем. Биз гидро агып аткан суудан кана стоимосуна гана төлөшүбүз керек. Бирок мунун айтсаң, муну айта албайсыңар. Көбүңөр. Чындыкты айтсаң алып барып камап коет деп коркуп. Туурабы? Анан айткан кишилерди колдобойсуңар. Кайра эле баягыларды сулуу кыздай менин тайкем болгон, тууганың болгон дейсиңер. Күлөсүң да. Күнүгө кечки саат 22:00 түз эфирге чыгып тур дейт, прям эфирге. Рахмат, убактым болсо эл менен баарлашканга эмне жетсин? Бут тоскулдай сиз ким элеңиз дейт. Бут тоскулдай мен сизге окшогон кошомат, бут тоскулдай мен сизге окшогон кошоматчы фейк аккаунт ачып алган адам эмесмин. Аны өмүр баян иликтеп чыгыңыз. Эгер менин программамды уксаңыз, караңыз, окуңуз астынан. Туугандарым, биз баарыбыз жердешпиз. Баарыбыз кыргызбыз. Менин кичимекеним нарын эле эмес. Алай, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Көл, Чүй. Баарыбыз бир мамлекетте жашайбыз. Баарыбыз бир атанын, бир апанын урпактарыбыз. Мен өкүнөм, кошунамдын мыйзамсыз камалганын же үйүн бузулганын көрүп туруп, туугандар, эки көзүм көрүп туруп, мынтип айтмакчы элем, бабалары кечиргиле, эки көзүм көрүп туруп айта албай, тили оозум дудук болдум депчи, тили оозум болуп туруп дудук болдум деп айтмакчымын. Мынакей азыр кимдер айта алат? Ким айта алат? Мына кандидаттарга суроо берилечи. Чапан жаап, ат мингизип, эл аралатып, сүрөткө түшүп, эми шундуктар чыгарып атышат, Бирок сүйлөгөн сөздөрүн көрбөйсүң чындыкты айтканды. Мен депутат болсом антем, минтем дейт. Сен так айт да. Жок дегенде бир эки ооз сөз айт да. Жок. Ушуларга суроо бергенде мындай, мен мурун аралап көргөм. Мен партия менен койгон эмесмин. 3 жол койгом, туура өтпөй калгам, акчам жок. Бир мандаттуу менен койгом. Ушу анда мандаттуу менен. Партия менен койсом, Кудайга шүгүр, элим колдомок экен, мен аны билем. Бирок партияларга жабышпайынчы дегем. Өзүм да кийин партия ачтым. Себеби мен мыйзамга гана баш ийе турган адаммын. Кошоматты абдан жаман көрөм. Сен адашып, кимди айтып атат билбейм. Тууган билбейм. Эми ар кандай фейктер жаза берет экен, аларга маани бербеңиздер, суроо болсо бере бериңиздер. Фейктерди билем. Байлардыкы бир айтып атпайм аларды. Эми айтса жаман көрөт. Этиканы сактабайсың деп. Эми жугундугор, бир маңкурт, кулдун тукумдары. Кандайча дегенде,
Кул бул кедей бай деп бөлүнбөйт. Кул илгери колго түшүп калган, согушта колго түшүп калган башка элден келген кулдун тукумдары кыргыз болуп кеткен ошентип.